Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкан фермерлер. Мына биздин Оштогу органикалык айыл чарба департаменти Ош аймактык филиалыны дагы жазгы талаа жумуштарыны биздин даярдыгыбыз абдан жакшы, катуу десек дагы болот. Себеп дегенде биздин органикага жана биологиялык ыкма менен иштеген дыйкандар, фермерлер абдан барган сайын эмелери саны көбөйүп жатат да. Анда эмесе мен сиздерге бизде 2 түрдүү биопрепарат жана 4 түрдүү энтомофаг чыгат. Биринчи биздин препаратыбыз биолини жана экинчиси триходермен. Биолини бул тамыр системасыны жакшыртат жана өсүү гормондору бар, өсүмдүктүн өсүүсүнү жакшыртат. Бул биостимулятор деп коебуз. Ал эми триходермен деген биопрепаратыбыз болсо, бул триходермен индеттерге каршы фитофтороз, физариоз, переноспориоз, чичириктин түрүнүн бардыгын алдын алат жана өз убагында дарылайт. Анда эмесе биздин энтомофагтарыбыз Златогласка биринчи энтомофагыбыз. Мына сиздер кадимкидей эле кечинде чыгат, бул үйүңүздөрдө көрүп жүрөсүздөр. Бул 4 түрдүү зыянкечтин түрүнү жейт, зыянкечтин жумурткасыны жейт, зыянкечтин биринчи, экинчи возрастта гусеницасын жейт, ширени жейт жана көк биттерди жейт. Буну биз талаага момундай жумурткаларын беребиз. Мына карасаңыздар, ушундай жумурткаларды биз талаага койгон чакта булар бир гана ширени, көк битти жана зыянкечтин тукумун жана гусеницаларын бардыгын терип, жеп жок кылат. Экинчи биздин энтомофагыбыз азыркы мына Габрабракын бул зыянкечтин гусеницасы 1 сантиметр болгондо, 5-6 возрастта 1 сантиметр көлөмдө болгондо ошол убакта коюлат. Бул июль айында коюлат. Июль айында мисалы үчүн кукуруздун мотылёкторго, томатный мольдорго абдан көп курт түшүп атат да. Ошол курттарды өзөгүнө түшүп кеткен жеринен булар барып парализовать этип, ошолордун организминде бизге керектүү болгон пайдалуу энтомофагдар өсүп чыгат. Андан соң бизде дагы трихограмма деген энтомофагыбыз бар. Азыр аларды отражение болбой калды, себептен сезону май айында келет. Ал трихограмма 70 түрдүү зыянкечтин тукумуну бардыгын алат жана ошол жерде өзүнүн тукумун коюп көбөйөт. Андан кийин бизде амлисеевс деген абдан жакшы акари энтомофагыбыз бар. Ал паутинный клещтерге, трипстерге, питтерге бардыгыны толугу менен тукумунан баштап ошол жөргөмүшүнө чейин бардыгын толугу менен жейт. Особенно азыркы күндө пахтага түшкөн паутинный клещке, малинага, клубникага түшкөн трипстерди бардыгын толугу менен алып жатат. Мындан тышкары биздин органикалык департамент, айыл чарба департаментибиз өзүбүздүн эле максатыбыз фермерлерге органикалык айыл чарбасын өстүрүп жана аларга ыңгайлуу шарт түзүп берүү да. Бизде мисалы үчүн мындай биопрепараттардын, биоыкмалар менен биопрепарат энтомофагдар колдонгон болсок, башка мамлекеттерден келген дарыларды да сунуштоо бизге жүктөлгөн. Ошондуктан мен сиздерге мына Кореядан келген супер микориза деген супер грибокорим менен тааныштыра кетейин. Бул бизде 5 жылдан бери бизде иштеп жатат. Буну биз мөмөлүү дарактарга, жүгөрүгө жана жашылча жемиштерге, кылгандуудан эгиндерге берген убагыбызда абдан жакшы эффект алып жатабыз. Мисалы үчүн мына мөмөлүү даракты карай турган болсок, мына мөмөлүү дарак мына кадимки эле тамыр минералдарга жетпей жатат. Ал эми бул болсо минералдарды мына микориза алып берип жатат да. Бул кантип алып берип жатат? Бул алып бергени момундай болот. Мына жерде карасаңыздар, симбиозно иштешет булар, бири-бириге көз каранды болуп иштешет. Микориза өсүмдүктүн тамырына сууду, фитогормондорду жана минералдарды алып берет. Азот, фосфор, калий, кальций, феррум бардыгын алып берет дагы. Ал эми өсүмдүктөн микориза болсо глюкозаны алат. Глюкозаны алыш үчүн бул супер микориза 2 метр тереңдикке түшөт дагы. Түшүп ушул минералдарды алып берет жана өзүнүн муундарына суу топтоп турат. Суусап калган учурда өсүмдүк суу менен камсыз кылып биздин өсүмдүгүбүздүн түшүмдүүлүгүнү 50%-дан 100%-га чейин көтөрүп атат. Плодовый мөмөлүү дарактарда 50%, 500%-га чейин көтөргөн убакыттар болуп жатат.
Мисалы үчүн мына жерде карасаңыздар, эмне үчүн кантип көтөрүп атат? Себептени мына карасаңыздар толодандуу кылып берип атат жүгөрүнө. Өсүмдүктөр кылкандуу дан эгендердин дандарын да толодандуу кылып берип атат. Ошонун негизинде түшүмдүүлүк көтөрүлүп атат да. Мына жерде микориза берилген эмес. Мына жерде болсо микориза берилген да. Мынабы жүгөрүнүгө эксперимент жасаганыбызда жүгөрүнүн тамыр системасын карасаңыздар, мынабы кадимки эле тамыр, ал эми мынабы тамыр системасы абдан жакшы болуп, өсүмдүктүн өсүүсү жана бала мынабы кукурузалардын початкалары дагы абдан жакшы болот. Мындан сырткары картошкага дагы абдан жакшы эффект көрсөтөт. Биздин эме мына кылкандуу дан эгендерди карасаңыздар, ушул жерде бирдекени айтып кетким келет. Мына жерде тамыр бар да, ушул тамырга үрөнгө беребиз бул микоризаны жана тамырларга беребиз. Мөмөлүү дарактарга 1 жылдан 3 жылга чейин иштейт бул микориза, ал эми 1 жылдыктарга 1 эле жыл иштей берет. Бул тамыр менен гана иштейт. Тамыр алынган убакта булар иштебей калат да. Мына жерде карасаңыздар, мына кадимки эле тамыр болот да. Тамырдын айланасына ушундай ак түстөгү өзүнүн мындай тамырларын чыгарып, ошол тамырдын саны көбөйгөн сайын тамыр системасы жакшыртайт дагы, өсүмдүктүн өсүшү жана түшүмдүүлүгү абдан жакшы болот. Анда эмесе менде ушул. Рахмат Индира эжеге. Телефон номерлериңизди айтсаңыз, бул кайсыл учурда колдонуш керек? Буларды эми жүгөрү өскөн убакта колдонуш керек буларды. Мынабыны үрөндөн башталат, жана вегетациялык мезгилде 3 жолдон 5 жолго чейин беребиз. 3 жолдон 5 жолго чейин беребиз. Мына биздин алтын көзүбүз майдын 10-майынан баштап коюла баштайт. Мына жумурткасын көрсөттүм, коюла баштайт жана бул топурактар, мисалы үчүн 10 градус ысыганда топурактан зыянкечтер, көпөлөктөр учуп чыккан убакта, жалбырактын артына жумурткаларды коюп баштаган убакта мыналарды апарып кое бериш керек. Июнь айында трихограммабыз коюлат, июль айында мынабы габрабракан коюлат. Златоглазка, габрабракан, трихограмма, амблисеус 4 тең комплексно коюлган болсо эффективности абдан жакшы болот. Кладовыйларга, мөмөлүү дарактарга. Индириске практикада кайсы районда көп колдонуп атат? Бизде практикада Араванды району менен Кара Суу району абдан жакшы колдонуп атат. Жана Кадамжай району дагы менин клиенттерим бар. Кадамжай району дагы абдан жакшы. Жалал Абад областынан базар кургондон менин жакшы дыйгандарым бар. Андан сырткары бизде энелик материалдар абдан жакшы болгондуктан биз Баткенге, Жалал Абадка, Чүйгө энелик материалдарын жөнөтөсүздөр. Телефон номерлериңизди айтсаңыздар. Менин телефон номер, WhatsApp номер 755 23 23 09. Telegram номерим 770 86 95 95. Адрес кайерде? Адрес Ош шаары, Кара Суу 2 көчөсү. Кара Суу 2 көчөсү. Урматтуу туугандар, биз сиздерге азын улак кичине болсо дагы маалымат бердик. Биоглин жана триходермин боюнча дагы айтып кеттик, микороза боюнча айтты. Бул жерде эми маалымат өтө чоң. Эгерде сиздерге ушул маалымат кызыктуу отурган болсо, номерин айтты Индира эжекем. Түздөн түз байланышыңыздар, жообун берет. Анда эмесе саламат туруңуз эжеке. Рахмат. Көрүшкөнгө чейин эжеке.